Саламатсыздарбы? Мугалим журналы тарабынан уюштурулган Мыкты класс жетекчи 2025 онлайн кароо сынагынын катышуучусу 9 класстын класс жетекчиси Ташмамбетова Гүлбарчын Сакеновна. Бүгүнкү класстык саатыбыздын темасы нарыктуу үй-бүлө концепциясы. Сабактын максаты нарыктуу үй-бүлөнүн негизги баалуулуктарына, анын орду жана мааниси тууралуу түшүнүккө ээ болушат. Үй-бүлөгө болгон сүйүү, урмат, сый, патриоттулук сезимине калыптанышат. Атсыңарбы окуучулар? Мен силер менен кайрадан жолугушканга өтө кубанычтамын. Кана балдар, бүгүнкү сабагыбызды жагымдуу маанай менен баштап алсак. Мен акылдуумун, менин деним сак. Мен ийгиликтүүмүн, ийгилик менин колумда. Балдар, аңгемеге көңүл бурабыз. Бир айылда Абдыкерим менен Жамиля аттуу жубайлар жашашчу. Алардын үй-бүлөсү айылдагы эң нарыктуу жана сыйлуу үй-бүлөлөрдүн бири эле. Абдыкерим менен Жамиля 3 баланы тарбиялап, аларга адеп, ахлак, эмгекчилдик жана бири-бирине болгон урмат, сыйдын маанисин үйрөтүштү. Бир күнү айылда чоң майрам уюштурулуп, ар кандай сынактар өткөрүлмөкчү болду. Сынактардын бири нарыктуу үй-бүлө деп аталып, айылдын эң үлгүлүү үй-бүлөсүн аныктоо максатын көздөдү. Айыл тургундары бир добуштан Абдыкерим менен Жамилянын үй-бүлөсүн бул сынакка катышууга сунушташты. Сынак күнү келгенде ар бир үй-бүлө өздөрүнүн жашоо турмушун, баалуулуктарын жана салттарын көрсөтүштү. Абдыкеримдин үй-бүлөсү сахнага чыгып, өздөрүнүн күнүмдүк жашоосун чагылдырган кичинекей сценканы аткарышты. Алардын көрсөтүүсүнө ата-эненин балдарга болгон мээрими, балдардын ата-энеге болгон урматы, үй-бүлөлүк салттар жана биримдик көрүнүп турду. Көрүүчүлөр жана калыстар табуу бул үй-бүлөнүн чыныгы нарыктуу үй-бүлө экенине ынанышты. Сынактын жыйынтыгында Абдыкерим менен Жамилянын үй-бүлөсү нарыктуу үй-бүлө наамын жеңип алышты. Бул окуя айылдагы башка үй-бүлөлөргө да үлгү болуп, нарыктуу үй-бүлөнүн маанисин дагы бир жолу эске салды. Демек балдар, бүгүнкү сабакта эмне тууралуу өтөбүз деп ойлойсуңар? Туура балдар, бүгүн класстык сааттын темасы нарыктуу үй-бүлө концепциясы. Нарыктуу үй-бүлө дегенде биз коомдун негизги бир бөлүгү болгон үй-бүлөнүн маанисин жана анын өзгөчөлүктөрүн түшүнөбүз. Эзелтен кыргыз эли үй-бүлө куруп, таттуу турмуш курууну, бири-бирин урматтоо жана колдоону көрсөтүүнү, балдарды тарбиялоону өзүнүн эң башкы милдеттеринин бири катары эсептеген. Эмне үчүн үй-бүлөнүн ролу, анын татаалдыгы жана нарыктык мааниси боюнча сүйлөшүү маанилүү экенин түшүнүп көрөлү. Үй-бүлө концепциясы. Кыргыз элинде үй-бүлө коомдун негизи, ар бир адамдын жашоосундагы эң маанилүү элемент. Кыргыз элинин үй-бүлөсү мууну узак убакыттар бою улантып келе жаткан, тарбиялык мааниси чоң, өзүнчө мыйзамдары жана урпактарынын өнүгүшүн сактап келүүчү институт болуп саналат. Үй-бүлөнүн ырыскысы, бакубаттуулугу жана нарыктуу болушу көп жагынан биргелешкен аракетке, таттуу турмушка жана үй-бүлөнүн туура тарбиясын алуусуна байланыштуу. Эзелтен бери үй-бүлө куруу жана таттуу турмуш куруу. Эзелтен бери кыргыз эли үй-бүлөсүн түзүүдө урматтоо, сүйүү, биримдик жана кызматташтык принциптерине басым жасаган. Жашоонун негизги багыттарынын бири болгон үй-бүлө тутуу, тынч жана тынчтыкта жашоого арнаган. Бул үй-бүлө калыптануусу үчүн адамдар бири-бирине жардам берип, ар биринин укуктары жана милдеттери тең болууга аракет кылышкан. Үй-бүлөнүн негизги улуу нарыктары. Урматтоо жана сүйүү. Үй-бүлө ичинде чоң адамдарга, ата-энеге, карыларга урмат көрсөтүү. Бул кыргыз элинин негизги нарыктарынын бири. Тынчтык жана биримдик. Үй-бүлө ичинде эч качан чакырыктар, агрессиялык аракеттер болбойт. Бардык көйгөйлөрдү талкуулап түшүнүү менен
чечүүнүн жолдору боюнча көз караштар күчтүү. Биргелешкен турмуш. Бардык үй бүлө мүчөлөрү бири-бирине кам көрүп, ар биринин мүмкүнчүлүктөрүн колдонуу аркылуу үй бүлөнү бекемдөөгө аракет кылышат. Жашоо тажрыйбасы жана улуу муундун орду. Кыргыз эли ата-энелерин, чоң ата-энелерин урматтап, алардын тажрыйбасына көп кайрылышкан. Үй бүлөнүн чоң адамдары жаш балдарга тарбия берүүчү, билим берүүчү жана туура жолду көрсөтүүчү ролду аркалашкан. Балдар чоң муундан үйрөнүп, улуттук каада-салттарды сактоо үчүн чындыктан алып, ар бир муунга таалим, тарбия беришкен. Үй бүлөнүн түзүлүшү. Кыргыз элинде үй бүлө болуп көп учурларда чоң үй бүлө катары түзүлүп, бир үйдө аталар, апалар, балдар, чоң ата-энелер жана туушкандар чогуу жашашкан. Мындай түзүлүш балдардын социалдык жоопкерчиликти түшүнүп өсүшүнө жана үй бүлөнүн биримдигин сактоого чоң көмөк көрсөтөт. Тарбия башаты үй бүлө. Балдар тарбияны эң алгач ата-энеден алат. Ата-эне балага дайыма үлгү болот. Уядан эмнени көрсө, учканда ошону алат деп элибизде жакшы макал бар. Ата-эненин балага болгон мамилеси, сүйүүсү, камкордугу, боорукерлиги, эркелете билүүсү мисал болот. Ата-эне балага көзгө. Акыркы убакта бизде мыктана турган үй бүлөлөр көп. Балдар, нарк жана нарктуулук. Булар элдик мыйзамдар, элдик конституция, адеп-ахлактык элдик кодекстер болуп саналат. Эл үчүн, улут үчүн, анын ар бир жаран үчүн нарктардан өткөн улуу мыйзам болбойт. Аларды кармануу улуттун ар бир атуулу үчүн милдет жана парз. Ошондуктан нарк улуттук идеологиялык маселе катары көрүнөт жана анын негизин ээлейт. Балдар, нарктуу үй бүлө концепциясында аткаруучу милдеттүү нарктарды белгилеп кетели. Мекенди сүйүү, ага ак кызмат кылуу бул улуу нарк. Кыргыз элинин бардык нарктуу иш-аракеттеринин башында турган асыл нарк насил. Ал эми мекенди коргоо үчүн жоокер берген антына бекем туруусу, мекен чегинде кызмат кылуу, эр жигит эл четинде, жоо бетинде, мекен үчүн канын төгүү, мекен үчүн жанын берүү, жаты өлгөнчө аты өл, үйдө өлгөн жаманат, жоодон өлгөн салтанат. Булар жоокер үчүн элдик каадалар. Меймандостук элибиздин асыл нарктарынын бири. Ал эми меймандостукту билдирүүчү кандай нарктуу көрүнүштөр бар? Мисалы, конок күтүү, коноктун атын алуу, коноктун үйдүн сыйлуу жерине отургузуу, улуттук наркка жараша урмат сый көргөзүү, конокту атказуу. Мына булар элдик каадалар болуп саналат. Тактап айтканда, мейман күтүүдө жана тосууда сөзсүз аткарылууга тийиш болгон иш-аракеттердин мүнөзү. Ошону менен бирге союш союу, дасторкон жасалгалоо, союлган малдын башын улууга тартуу, ийилип, оң кол менен чай сунуу, тамактын чүйгүндүсүн берүү, кетип жатканда куттуу үйдөн куру чыгарбоо. Булар эл ичинде дайыма аткарылып келе турган калыптанган элдик адаттар. Улууну урматтоо, кичүүнү ызаттоо бул элдик улуу нарктарыбыздын бири. Ал эми улууга озунуп салам айтуу, акыбалын сурап, атайын барып учурашып туруу, улууга акарат кеп айтпоо, кичүүнү күчүү деп басынтпоо. Ушул сапаттар элдик каадалар болуп саналат. Ошону менен бирге улууга сыйлуу буюмду тартуу кылып, улуунун колунан оорду, жеринен жеңилин алып жардам берүү, мамилелер булар калыптанган элдик адаттар болуп эсептелинет. Балдар, кийинки видеороликко көңүл буралы. Улуттун улуулугун, нарктуулугун аныктаган анын каада-салты жана үрп-адаты. Ал эле эмес анын сакталышы, уланышы, эл арасында пайдаланылышы чоң мааниге ээ. Бүгүнкү күндө кыргыз эли нукура салтын колдонуп жатабы, же болбосо кээ бирин унутта калып, каадабыз калыптанбай, артык баш болуп, же жетишсиз болуудабы?
Келгиле балдар, төмөнкү берилген суроого биргеликте ойлонолу. Туура балдар, унутта калган каада салттарыбыздын бири наристеге ат коюу, наристеге ысым берүү каадасы. Ыйгарылган ысым дүйнөгө жаңы келген наристенин өз ата-энесинен, коомунан алган эң алгачкы белеги. Ошондуктан ат тандоо ата-эненин, үй-бүлө мүчөлөрүнүн ыйык парзы. Кыргыз турмушунда ат коюунун белгилүү убактысы болгон эмес. Ал төрөлгөн күнү 1-2 айдан кийин деле коюла берген. Ат коюуну атасы ошол жердеги аксакал, кадыр барктуу, атактуулардын бирине тапшырган. Ал адам баланын ысмын атаган. Азанчы коюла турган атты наристенин кулагына шыбырап, андан кийин азан чакырып ысым берген. Наристеге ат коюу үчүн чакырылган адамга сый көрсөтүп, үстүнө чапан жапкан. Ат коюучу адегенде наристени бир сейре карап, денесиндеги мүнөздүү белгилерди байкап, ошого жараша ат тандаган. Балдар, биргеликте төмөндөгү сүйлөмдөрдү толуктайбыз. Баланын кулагына баш кийимди, керегеп сагайтан, балага бөлүп берүү, кызга улуулардан талашпоо, бала төрөлгөндө эшигин көрүп. Мына балдар, бүгүнкү сабакта нарыктуу үй-бүлө концепциясы нарыктуу коомубуздун өзөгү. Элибиздин нарыктуулугу кичинекей үй-бүлөнүн ичинде колдонулуп, кыргыз элинин баалуулуктарын, каада салттарын, үрп-адаттарын муундан муунга өткөрүлүшү болуп саналат. Сабагыбыздын аягында балдар жаман адаттарыбыз болсо арылып, жакшы адаттарыбызды, нарыктарыбызды жана каадаларыбызды сактообуз, аларды унутпай улантуубуз биздин кыргыз ата, кыргыз энебиздин алдындагы ыйык милдетибиз. Ошондой жакшы салттарыбыз, нарыктарыбыз, каадаларыбыз жана үрп-адаттарыбыз менен ырым-жырымдарыбыз туруктуу аткарылганда гана элибиз адеп ахлактуу, маданияттуу жана келечектүү болот деп үмүт кылабыз. Балдар, үйгө тапшырма. Нарыктуу үй-бүлө күтүү биздин заманда деген темада айыл жергесинде жана шаар жергесинде таблицасын толтуруп келгиле.